Билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаева массалык маданий жана коомдук иш-чараларга мектеп окуучуларын тартууда коопсуздук маселеси күчөтүлбөсө уруксаат берилбей турганын билдирди. Бул маселе Созактагы Манас айтуу фестивалында окуучулар кабылган кырсыктан кийин коомчулукта талкууга түшүп, окуучуларды масса катары пайдаланууну токтотуу керек деген пикирлер айтыла баштаган. Катуу иш-чараларды кабыл алып, биз жылда эле айтабыз. Мына эч кандай экзамендерге топтобойлу. Канча жылдан бери приказды айтабыз. Экинчиден, мындан ары жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарга дагы биз кат жөнөткөнбүз. Мындан ары балдардын коопсуздугун камсыз кылмайынча бирөө дагы окуу процессинен тартып массалык иш-чарага тартууга болгон биз чектөөлөрдү күчөтөбүз. Министрлик буга чейин да жергиликтүү бийликтерге окуучуларды массалык иш-чарага тартууда коопсуздук маселеси биринчи орунда болушу керектигин айтып келген. Мындан ары буга тыкыр карап, коопсуздук маселеси чечилбеген иш-чараларга окуучуларды катыштырууга уруксаат бербей турган болууда. Бул негизинен ошол жерде коопсуз сактабаган маалдагы шалакылык болуп эсептелинет жана ошол маселе ушундай болгон. Эми бирок ошол эле мезгилде мен ушул жагын басымдап айтып кетейин. Ошол эле мезгилде уюштуруу иштеринде өтө көп кемчиликтер кеткен. Ошол жердеги балдардын коопсуздугун сактоо, балдарга коопсуздукту камсыз кылуу маселеси боюнча көптөгөн кемчиликтер кетиришкен. Райондук, шаардык, республикалык маанидеги өткөн иш-чараларда окуучулардын жана студенттердин катышуусу жок өтпөйт. Иш-чарада жүргөн окуучунун билими начарлайт деп эсептегендер да жок эмес. Мындан улам кандай массалык маданий иш-чара болбосун, окуучулардын өз каалоосу менен гана катышуусу керек дешет. Окуучуларды пайдаланбаш керек. Окуучулардын эң биринчи иши бул сабакты окутуу. Сабак сырыф болбош керек. Мисалы үчүн ар бир аптада жылына карата предметке карап, аптага карап ушундай сааттардын өзүнүн көлөмү берилет. Мына ошол эң биринчи иши ошол. Андан сырткары мисалы үчүн коомчулукту, окуучуларды патриотизмге дейбизби же дагы башка бир таалим тарбиялык мааниси бар иш-чараларга тартышы керек, бирок алардын өздөрүнүн да каалоосу менен, ынандыруу менен, бирок милдеттендирип пайдаланып эмес. Айрыкча мектеп короосунан сырткаркы жердеги иш-чараларга өтө абайлаш керек. Бул ата-эненин макулдугу менен ишке ашыш керек биринчиден. Анан ошол учурда окуучунун да каалоосу ишке ашыш керек да. Бизде баягы кайсы бир деңгээлде баягы Союз учурунун окуучуларга болгон мамиледе, ушул массалык иш-чаралардагы бир усулдар ушул советтик доордон калып кеткен бир саркындылары бар десем болот да. Окуучулар гана эмес, айрым учурда мугалимдерди дагы масса катары пайдаланган иш-чаралар болуп келген. Бул жаатта мугалимдер дагы сабаттуу болуп, өз укугун коргой алышы керектиги айтылууда. Билим берүү институтунун кызматкери Тынчтыкбек Досмуратов мугалим менен окуучу үчүн эң башкысы окуу процесси экенин айтат. Мугалимде тилекке каршы баягы мен жогоруда айтпадымбы, бөрк ал десе баш алган жетекчилер болуп калат да. Мугалимдин дагы эң биринчи жумушу бул сабакты өтүү. Андан сырткары мисалы үчүн айрым бир маданий массалык иш-чараларды организатор уюштурат. Андан сырткары класс жетекчи катары бир аз катышышы мүмкүн, бирок мисалы үчүн мугалимдер дагы бир иш-чарага байлап коюп, бир ашыкча нерселерди кылбаш керек да. Мугалим ошол эмгек келишимде көрсөтүлгөн гана иштерди аткарууга милдеттүү. Эмгек келишимде кээде зарылдыкка жараша коомдук иш-чараларга да катышыш керек, бирок мисалы үчүн өзүнүн компетенциясын сырткаркы иштерге тартылууда өтө мугалим да өзүнүн укугун билиши керек да. Коргосо болот. Эми ал үчүн мугалим өзү да сабаттуу болуш керек да. Жөн эле айдаган жагына эле кете бербей, албетте бул бийлик тарабынан дагы аларды коргоо ишке ашыш керек. Бул мугалим өзү дагы сабаттуу болуш керек бул жерде. Атайын мисалы үчүн профсоюз уюмдары бар, мисалы үчүн ошол кесиптик кошундарды ошол жакка кайрылса болот. Алар кайрылганга чейин эле алар да коргош керек да негизи мугалимдичи. Буга чейин ысык аптапта же суукта узак убакыт кезерип турган окуучулардын алсырап жыгылган учурлары да катталган. Ал эми Созактагы иш-чарада жабыркаган окуучуларга жакындан жардам көрсөтүлүүдө. Балдардын абалынан президент дагы кабар алган. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.